3 жыл мурда какырап жаткан 66 гектар жерге 11 түрдүү мөмөлүү дарактардын көчөттөрү тигилген. Карабак айыл өкмөтү кайрымдуулук фонддордун бирине ижарага берип, учурда жашыл бакка айланды. Өткөн жылы 1 тоннадай түшүм алынган. Бул жылы андан да көбүрөөк түшүм берет деп күтүп турган социалдык бактын жумушчусу Рустамбек Мамытов кирешеси аймактагы муктаждарга жардам катары берилерин билдирди. Бул жердин түшүмү негизинен экспортко багытталып, келечекте жылына 30 миллион сомдон ашуун киреше түшөт дейт. Алма, алмурут, өрүк, гилас жана башка түрлөрү тигилип, азыркы күндө мына 3-чү жыл кетип атат. Карап атабыз, жакшы. Келечекте бул жер эмне болот? Келечекте бул негиз бактын максаты түшкөн пайдасыны аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, муктаж болгон үй-бүлөлөргө иштетүү максатында түзүлгөн. Ас-Сафа Борбору коомдук бирикмеси колдоого алып, каржылап, ушул бак түзүлдү 2020 жылы. Мына быйыл 3-чү жыл кетип атат. Карабак айыл өкмөтү Баткен районундагы кыргыз-тажик чек арасына жакын жайгашып, дотацияда турат. Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, жетим балдарга жана муктаждарга толук кандуу колдоо көрсөткөнгө чамасы жетпейт. Социалдык бактын уюшулганы чек ара аймагындагы жашоочулардын турмуш шартын оңдоого, туруктуу колдоо көрсөткөнгө мааниси чоң экенин жергиликтүү депутат билдирди. 1,5 миңден ашык аз камсыз болгон үй-бүлө бар. Анан жетим жесир бар. Анан айыл өкмөттүн биз өзү 50% дотацияда турабыз, жардам бере албайбыз, туурасы. Раз биз бере албагандан кийин ушундай фонддордон, мүмкүнчүлүгү барлардан пайдаланып, через ушулар жардамды бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат азыр. 3 жыл аралыгында социалдык бакка тигилген 55 миң көчөттүн 95% көктөгөн. Суу катуу маселеси курч аймакта сууну үнөмдөө үчүн тамчылатып сугаруу ыкмасы колдонулууда. Ага карабай суу тартыштыгы пайда болуп жатканын жумушчулар айтышат. Суу чарба кызматтарына кайрылышканы менен натыйжа болбой жатыптыр. Муктаждар үчүн жасалып жаткан аракеттерге кайдыгер болбой, бакты өстүрүп алсак дешет. Дарактагы бул эми адамдай эле жандык да, мында караш керек экен. Бул дагы суу сурайт, удобрение сурайт, ошолорду берип, убагында өзүн карап атабыз. Негизи суу маселеси кичине тартыш, бирок суу маселеси чечилсе, биз ушундай аракетте болсок, мындан да жакшы караганга шарт түзүлөт да. Бак чоңойгон сайын сууга жакшы тойбой калат экен. Келечекте дагы суудун маселеси чечилсе дагы жакшы болот эле да. Колдоого муктаж жарандарга бир жолку акчалай жардам алардын турмушун өзгөртө албайт. Бак тигип туруктуу колдоо көрсөтөлү деген кайрымдуулук фонду бул долбоору менен жергиликтүү 6 жаранды туруктуу жумуш орну менен камсыздады. Убагында айыл өкмөттөрү жер бербей койгон учурлары да болуптур. 2-3 айыл өкмөттөргө кайрылып, биз ушундай кайрымдуулук, элге кайрымдуулук кылайык деген бак түзөйүк деп атабыз деп жерди арендага сурасак, 1-2 айыл өкмөттөр даже бизден акча сураган айыл өкмөттөр дагы болгон да. Бул жер көйгөй да болгон бул маселе боюнча. Карабак айыл өкмөтүгө кайрылсак, даяр жери бар экен, тез ыкчам бул жерди бизге арендага берип, өздөрү сунуштап, айыл өкмөт тараптан дагы тиешелүү жардамдар болуп турат. Бул өзү кайра бөлүштүрүү фондунун жери бак тибиндеги жер болгон, 20 жылга берилген. Анан айыл өкмөткө пайдасы, азыркы пайдасы жылыга 100 миң бизге аренда төлөйт. 100 миң төлөйт. Ondan тышкары уже бул өзү диндин сөзү менен айтканда вакыф деп коет экен. Вакыфта ээси болбойт экен. Бул канча түшүм болсо дагы Карабак айыл өкмөтүдөгү аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө, жетим жесирге берилет. Анан калса район, областка жетим жесирге бир үй куруп берет, социалдык объекттер куруп берет шунун пайдасына. Карабак айыл өкмөтү мындан сырткары да райондо алгачкылардан болуп гранттын эсебинен 70 миллион сомго муниципалдык бак уюштурган. Жалпы аянты 28 гектар болгон бак келечекте аймактагы жумушсуздуктун санын кыскартууга, жергиликтүү казынаны толтурууга да мааниси чоң. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.